Дүйнөнү учурда илимий тилдеги COVID-19 кара сөз менен айтканда коронавирус илдети каптап, Бириккен Улуттар уюмунун тизмесиндеги бардык өлкөлөрдүн 3 күн алып отурат. Илдет далай өлкөлөрдү бири-бирине өгөй кылды, карым-катнаштар токтоп, бири экинчисин душмандай кабылдап, чебердеп көздүн кыйыгы менен мамиле түзгөнгө шашылышты. Далай мен деген экономикалар кыйроонун алдында. Дүңгүрөгөн дүйнөгө атагы чыккан завод-фабрикалар, деңиз порттору, аэропорттор жабылды. Жабылбаса дагы өлбө жаным өлбө деп абалдары оорлоду. Валюта рыногу аты жаман ооруга туруштук бере алган жок. Мынай заттын баасы төмөндөдү. Доллар наркы учту, сом бир күн ичинде кыйрады. Базар баалары өзгөрүүгө дуушар болду. 14 март Бишкек ишемби күн, дем алыш. Бул күн кыргызстандыктардын эсинде кала тургандай эле болду. Элдин баары базарга, ири соода түйүндөрүнө барып, колу бутуна илинген бардык азык-түлүктү тытып жатып калды. Ортодогу бааны чайкоочулар убакыттан пайдаланып, ун, шекер, май сыяктуу биринчи керектелүүчү азыктарга бааны 30-40% көтөрө салышты. Антимонополиянын жетекчисинин орун басары Кеңеш Тайлаков баалар туруктуу дегени менен рынок шарты боору эзилгенче күлдү көрүнөт. Мына ушунда кыргызстандыктар оору, сыркоодон эмес, ачкадан корккондугу ачык айкын болду. Өкмөт башчы анын орун басарлары элди сабырдуулукка, баа чайкоочуларды абийирге чакырганын койбоду, абийирсиз ишкер жутунганын койбоду. Эртеси республика боюнча абийирсиз ишкерлерге аңчылык акциясы старт алды. Жалал Абад шаарынын мэри Мураталы Тагаев шаар базарларын өзү кыдырып, дала ишкерлеринин сазайын окутуп, кала тургундарынын алкышына татыды. Баягы Ош, Каракол, Нарын, Талас, Баткендин губернаторлору, мэрлери, акимдери сыйпаласактагы таппай калдык. Бишкек фронтунда болсо Балбак Төлөбаев деген баатыр чыга келди. Ал дагы соодагерлерге бетме-бет кезигип, бурамаларын бурап, кескин кадамдары менен социалдык тармактардын чемпиону атыкты. Эл Балбакты премьер клауз деп та жиберди. Соодагерлерден кийин Төлөбаев компьютердик клубтарды кыдырып, ойын ойнойун дедиби, Айтор клубта кечээ эле каникулга тараган окуучулар менен бирге отуруп, GTA жарышына түшкөндөн уялып, окуучулардын бардыгын кубалап чыкты. Коронавирус боюнча үйүңө жибербедик беле? Сен кайсы мектептесиң? Чыгарбай турбойго. Ал учурда премьер Абылгазиев дагы эл аралап чайкоочуларга муштумун түйдү. Казак-кыргыз бир тууган, бардыгы колдон келет, тартип менен коронаны багындырабыз деди. Элди тартипке чакырып үмүт берди. Бирок кайсыл жактан пайда болгонун ким билсин, сахнага Элвира Сурабалдиева аттуу эл өкүлү чыгып, казактардын чегараны ачык калтырышына күмөн санап, ишенүү кыйын деди эле депутаттын бул пикири социалдык тармакта бир топ комментарийлерге толду. Бирок Аида Касмалиева деген парламенттин вице-спикеринин кылганы сезондун хити болду. Германиядан элдер илдеттен жөө качса, ал кесиптеши менен немистердин жерин өмүрү көрбөй калчудай болуп бара калып, келгенде үй карантинине алынды. Андан дагы үйдө отурам, жолдошум тамакты эшиктин алдына алып келип, таштап кетет дегени жылдын мыктырына айланды. Мындай кырдаалда вице-премьер Алтынай Өмүрбекова дагы четте калган жок. Ал өткөн жумада президент Сооронбай Жээнбековдун төрагалыгы алдында өткөн Коопсуздук кеңешинин орто жана жогорку билим берүү мекемелеринин каникулга таратуу сунушун экидедирбей, билим берүү жана илим министри Каныбек Исаков менен бетме-бет сүйлөшүп, бир чечимге келишти. Бирок Алтынай Өмүрбекова менен Каныбек Исаков окуу процессинен бошотуп, балдар үйдө ата-энесинин кароосунда болуп, ооруудан оолак болсун деген ниети тескериден чыгып, ошол окуучу балдарды Балбак баатыр компьютердик клубтардан кармап калгандыгы жаман эле иш болду.